Гүлкайыр Дүйшеева көмір алуу үчүн келип баасына нааразы. Бирок айла жок, суук түшүп калганына байланыштуу алганга туура келди дейт. Гүлкайыр айым 7000 сом айлык маян алат. Бүгүн ал бардык маянасына 1 тонна көмүр сатып алды. Азыр алайдын көмүрү 7 сомдон да атышат, түшпөй атышат. Буларга да кыйын экен, суук деп атат. Биз эми өкмөт ишинде иштейбиз, 1 айлыгыбыз 7000 айлык алдым мен. Ошонун бардыгына көмүр алып атат. Өкмөттөр карабай атат, эл эмне болуп атат, эмне жок. Шу элдер булар да өздөрүнүн чөнтөгүнөн алып келип сатып атышат экен. Түшүргүлөө деп көрдүңүзбү? Түшүргүлөө деп сурасам эч кимиси түшүрбөй атат. Мына бала эми кичине 680, 670, 660 деп атат, эми билбейм канчадан сүйлөшө элекпиз. Көмүр сатуучулардын айтымында учурда көмүр аз, казып алууда да кыйынчылыктар жаралууда. Мындан тышкары аларды жол азабы да бир топ түйшүккө салып жатат. Себеби мындайда мурда азыр мына ош биримдин көмүрү мурдагыдай чыкпай калды. Себеби аябай тикеге чукурга кирип кетти. Az дегенде 1 километр тикеге чукурга түшүп кетти. Анан ояктан көмүр чыгарыш кыйын болуп атат. Мурда машиналар өзү эле кирип, өзү эле алып чыкчу эле, мына чоң машиналардын баардыгычы. Азыр анан тартып берчү эле, тартып чыгарып койчу эле машина. Азыр онда тартып чыгарбай калды. Анан мына шоферлер алды 10 күн, 15 күнгө чейин жатып атышат. Суукта, аякта 20-25 градус суук. Монополияга каршы агенттиги көмүрдүн наркын 6 сомдон деп коюп берген. Бирок көмүр сатуучулар алар коюп берген баа кеткен чыгымды актабайт дешет. Азыр кетсе монополиядан айтып атат, 6 сомдон ашырбай сатты. 6 сомдон ал, ошо менен 1 күн басып көмүргө. Bir ele gün жатып көрсün, расход жебген ичкен тамак ашып менин мойнумда эле болсун. Анан көрөт элем ошо айткан адамдын. Яктан расход эсептеш керек, биринчи очередь. Анан ояктан көмүрдү кандай чыкканын чыгарыш керек. Аяктан көмүр чыкпай атат. Анан өтө дагы ел журт экен. Ана балдар кыйналып кысталып, жол азабы, бир азабы. Шаардын 15 жеринде атайын көмүр сатуучу пункттар бар. Алардын ар биринде ар кайсы кендин көмүрлөрү сатылат. Маселен, бул көмүрлөр Кожокелендики, баасы 5 сомдон, таптуулугу да баасына жараша. Жакшы эле, ушул жерден алып кетип атышат. Ушул жерден портелер бизден алат да, анан кийин ар жактарга апарып айылдарга кыдырып сатат. Бизден нерде азыр бизде 5 сомдон азыр. Мына КамАЗдарды алып келебиз. Бу жерден алып аяктарга алып чыгып айылдарга 6 сом, 7 сом деп сатабыз өздөрү эле. Жакшы эле, аз-маз чогуу гана турбайт, бирок калориясы күчтүү. Наркы көмүрдүн келиши дагы кыйын болуп атат. Азыр жолчурак деген карьерден алып келдим. 3-4 күн болуп калды. Жолчуракта экскаваторлары бузулуп, 10 күн жатып калдык. Суукта машиналарда жатыш дагы кыйын. Жүргүзүп жатабыз машиналарды. Ошо барып келген расходунан 1-2-3 сомдук ашыкча куябыз майларды. Ошо барып келип, ошо жерге алып келип сатабыз 5 сомдон. Деген менен ошол эле Кожокелендин көмүрүн жаккан бул үй бүлө дүңүнөн 7 сомдон сатып алган. Жайы кышы менен көмүр жагып, нан жапкан Санжар кайсыл көмүр кандай тап бере тургандыгын да жакшы билет. Сүлүктүүнүн көмүрүн нан жапканда гана иштетет. Биз навай жапканда көмүрдү сүлүктүүнүн көмүрүн иштетебиз. Азыркы учурда сүлүктүн көмүрүн 13 сомдон алабыз килограммчы. Ал эми жайында 8 сомго түшөт. Сүлүктүн көмүрүн навайга гана иштетилет го дейм. Себеби ал күйүп жакшы турат. Чокко кыпкызыл болуп көккө чейин күйүп турат. Үйгө биз Алайдыкын, Кожокелен деген жерден көмүрүн иштетебиз. Анын баасы учурда 7 сомдон. Ал эми Ош шаардык мэриясы шаардык монополияга каршы агенттигине бааны жөнгө салуу боюнча кат жолдогонун айтат. Көмүр саткан ортомчуларды иретке келтирүү боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Бул жерде мен жамандагандай болбойм, көмүр кымбаттап кетти мындай дегендер эми ошо убагында даяргерчилик кылыш керек эле да. Эми ошондой болсо да биз эми убагында кылбай койдуңар деп таштап айтпайбыз. Биз буга ар дайым көзөмөл кылабыз. Ошо көмүрдүн баасын сакталышына, ошол кайсы кенден келген болсо, ошол жерде көздүк баасы канча көмүрдүн, бул жол киргечи канча болуп атат, кандай чыгымдар болуп атат, ошонун баары менен монополияга каршы агенттиги чыгарып берди. Ошол боюнча биз жакынкы күндөрдө иш жүргүзөбүз. Ош шаарынын калкы кыш мезгилинде 21300 тонна көмүр жакса, анын 91% камдалган. Башкача айтканда, шаардыктар 19450 тонна көмүрдү буга чейин эле сатып алышкан. Фероза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.